Саламатсыңбы, өзүңдү тааныштыра кетсең? Саламатсызбы? Мен Аштыл Усен, Нокен Орун Кыздар Федерациясынын президентимин. Сиз мобилдик кинофестивалда экинчи орунду алыпсыз го. Экинчи орунду алганда кандай сезимдер болду? Мен экинчи орунду алам деп ойлогон эмесмин, анткени биринчи сезимдер ошо калган сезимдерге катышканда орундар илешпей калганмын. Анан болсо да илешпесем керек деп ошо үмүтүмдү сондуруп койгон болчумун. Анан эле ошо биздин агай Зайырбек агай жөнөтүп калды, куттуктайм деп. Ошондо аябай толкундандым. Биринчи ошол эмне кылышымды билбей, үйдө үйлөргө сүйүнчүлөп. Ошол идея кимден келип чыкты? Бул идея бир курбум экөөбүз тартканбыз. Курбум экөөбүздүн идеядан келип чыкты. Ушундай кылсак кандай болот десем, алда толуктап, бул жерин ушундай кошолу, бул жерин алып салалы деп экөөбүз тартып, экөөбүздөн чыккан идея. Ушул мобилдик кинону тартууга кандай кыйынчылыктар болду? Кыйынчылык дегенде эле мен айта кеткендей, ушу курбум экөөбүз тарткандыктан биз тарткан эч ким жок. Бири-бирибиз тартып, телефонду коюп же токтотуп, бирибиз отура калып, ушундай кыйынчылыктар болду. Ортодо күлүп, анан окшошпаганда өтө деле кыйынчылыктар болбойт, бирок кыйынчылыктар баары бир иште кыйынчылыктар болот деп ойлойм. Бизде да кыйынчылыктар болду. Ошо сюжет боюнча айтып өтсөңүз? Сюжет боюнча негизи эле бизде апаларга арналгандыктан, 8 энелер күнүнө, аязат күнүнө арналгандыктан бул эне тууралуу тарттык. Биз эне тууралуу тартканда ошо эне баардыгы баласы кандай болсун, оорулуу болбосун, инвалид же болбосо жакшы болсун, жаман болсун, эне баары бир баласын жакшы көрөт да. Бизде ошол кызынын көзү көрбөй калгандыктан эне аны таштап кетпестен келген энелер бар, ошо таштап кетиши мүмкүн. Ал эне баарына чыдап, ар кандай элдердин сөздөрүнө чыдап келип, акырына келгенде сабырдын түбү сары алтын деген макал бар кыргыз элибизде. Ошондуктан мындай чыдап келип, акырына кызы менен бактылуу күндөрүн өткөрүп, жакшы маанайдапкы жакшы окуялар менен аяктады. Ошол Азыр 4 уже сезону башталыптыр. 4 сезондо дагы мобилдик кино тартып, жакшы ийгиликтер болсун, дагы орундар алгыла. Чоң рахмат сизге дагы, айтканыңыз келсин. Саламаттаңыз.